Сабагыбызды баштайлы бул экинчи сабак JavaScript боюнча. Баарыбыз эле ушул Replit'ти колдонуп атабыз, Replit'ти азыр мисалы кайрадан дагы бир жолу логин кылып кирейин бул жака. Могул replit.com деп жазабыз. Анан жазганда ушул башкы страницасына, башкы бетине келгенде логин дегенди басып, анан бул жерден өзүбүздүн кандай регистрация кыламысок, мен мисалы Google менен регистрация кылам. Continue with Google. Google менен улантып кирем. Бассам, мени ошол мурда бул жака жазылганым үчүн кайра алып келип коет. Кайрадан логин деген бассам, уже башкы месине бетине келебиз. Бул жерде мисалы new folder деп турат, жаңы папка. Анан мунун ичине мисалы JavaScript 1 деп коеюн. Анан муну ичине киргизип коебуз. Анан кийин 2 JS 2. JS деген бул кыскартылышы JavaScript, Окей. Ушуну бүгүнкү экинчи сабакты баштайбыз. Анан мурда дагы бир жолу айтып өтө турган нерсе, могул Free Code Camp деген сайт бар. Азыр бул жерде мына freecodecamp.com же .org экен. Мисалы, мына өчүрүп турайын азыр. freecodecamp.org деп кирсеңер, бияктан кайрадан чалчы. freecodecamp десеңер чыгат. freecodecamp.org. Бул жерден sign in деп басасыңар. Анан continue with Google. Google менен уланта бер дедим. Анан бул жерден өзүм мурдагы ачкан аккаунтум. Анан так, азыр кайра кирип коеюн бул жактан. Телефондон не иштейт, окей. Эми FreeCodeCamp'ка кирдик. Бул жактан меню дегенди басабыз. Анан curriculum деп коет. Ошого киребиз. Кирсек, анан бул жакта мисалы калган сабактар боюнча нелерди окугуңар келсе, ушул жерде бардыгын окуп үйрөнсөңөр болот. Бул акысыз, каалагандар дүйнөнүн кайсы жеринде болбогула окуп үйрөнсөңөр боло берет. Муну программисттер ушундай жазып чыгарышкан. Анан Geeks for Geeks деген geeks4geeks.org бул дагы жакшы сайт. Булардын бардыгын мен контентке калтырып кетем. Ушул жактан бүгүн сабак өтүп үйрөнсөк болот. Анан дагы бирөөсү бул W3 School. Дагы кечээ бөлүшүп кеткенмин. Бул жактан мисалы tutorials дейт, анан JavaScript үйрөнүү дейт. Introduction. Киришүү. Анан бүгүн comments жөнүндө өтөбүз, анан variables жөнүндө. JavaScript'те variable деген бул эмне үчүн колдонобуз муну, Ушуларды бүгүн өтөбүз. Буюрса кыргызча котормосунда таптым. Variable деген сөз бул кыргыз тилинде өзгөрмө же орусча переменная деп коет экен. Булар компьютерлердин ичиндеги мээсинде эске тутуусу же памятинде эме сакталат да. Ар бир чыгарылган бир өзгөрмө же англисчеси variable үчүн мээсинде бир өзүнчө орун даярдап коет. Ошол жерге силер кайра колдоном деген маалыматты сактасаңар болот. Бул эмне дегени? Мисалы, кечээки өткөндө биз эмнени өттүк? Бул жактан жаңы, бияктан мисалы экинчи папканы ачтым да мен. Жана биринчи папкабыздын ичинде JS1, ал биринчи сабагыбыз JS2. Мунун ичинде мисалы new деген жаңы REPL дегенди басайын. Бассам, жаңы ачылат экен. Node.js дегенди тандайбыз, Анан бул жака мисалы JS экинчи сабак. Бул жака var деп коеюн, variables жөнүндө өтөбүз. Болгондо ошол var деген сөздү үйрөнөбүз бүгүн. Эмне үчүн колдонулат? Анан мунун түрлөрү көп. Кийинкисинде дагы колдонобуз башка түрлөрүн. Ошол бул жерге кодубузду жазабыз, бул жактан жазган кодубуздун результаты чыгат. Мисалы, бүгүн variables жөнүндө өтөйлү. Могул W3 Schools жакшы, бул жерде да акысыз информациялар бар, таап окуп үйрөнсөңөр болот.
Негізінен бүгін Geeks for Geeks'тен өткім келеді, жақсы малыматтар бар екен. Variable and data types in JavaScript. Өзгөрмөлөр жана датанын түрлөрү JavaScript'in içindегі дейді. Даталардың түрлөрү JavaScript'те. Болса башка тилдермен салыштырып өттүр. Бул жерде мисалы программа жазуу тили бул экиге бөлүнөт экен. Булардын бирөөсү бул statically typed language, where each variable and expression type is already known at compile time. Once a variable is declared to be of a certain data type, it cannot hold values of other data types. Мисалы C, C++, Java деген тилдерде biz bir маалыматты компьютердин мээсине сакташ үчүн анын кандай маалымат сактайт экенин алдын ала жарыялашыбыз керек же алдын ала айтып коюшубуз керек да программага. Кийин программа ошол сен жазылган кодду окуп атканда же жүргүзүп баштаганда кайсы маалыматтын кандай түрүндө сакталыптыр, маалыматтын кайсы түрү сакталыптыр, сан бекен же тамгау экен, же сөз сүйлөм бекен, же болбосо бөлүнгөн сандар деп баягы так сан эмес, жуп сандарында түрлөр бар да, чоң сандар деп коет, мисалы big integer, ар кандай түрлөр бар. Ушуларды жазып атканда сен мисалы бир өзгөрмө түзүп атканда эле жазып өтүшүң керек да. Мисалы Java'da integer x. Integer бул сандарды сактайт. String сөздөрдү же сүйлөмдөрдү сактайт. Же болбосо double деген бар. 5,3 же болбосо 106,8. Ушундайларды double дегенде floating point деп коет. Ушундай ар түрдүү эмелерди сактайт да, өзгөрмөлөрдү. JavaScript болсо бул dynamically typed language экен. Булар these languages can receive different types of different data types over time. For example, Ruby, Python, JavaScript булар scripting language же dynamically жазылган, өзгөрө турган тилдер дейт да, мындайча айтканда. Мисалы variable x 5ке барабар деп койдук. Бул дегени ушул variable деген бул датанын түрү. Же болбосо кандай дата сакташ керек, мисалы санбы, сөзбү, сүйлөмбү, special character деп коет, мисалы суроо белгиси, илеп белгиси, точка, чекит, үтүр, ушундай нерселерди special characters деп коет программа жазып атканда. Ушуларды дагы сактаса болот да, мисалычы. Анан JavaScript'те мисалы var деп туруп, variable деп туруп, мисалы сүйлөмдү, сөздү, тамганы, санды бардын сактай бересиң да. Бул dynamically. Муну жазып кетип атканыңда эч кандай проблема бербейт. Кийин жүргүзгөнүңдө, программаңды иштеткениңде дагы ошол run time'да, ошол execution жүрүп аткан убакта өзү мындай колдонуптур деп таап алып туруп колдонуп кете берет. Basically, бул жакта түшүндүрүптүр. Data types are basically typed data that can be used and manipulated in a program, right? JavaScript variables can receive different data types over time. Ар кандай немелерде датаны, маалыматты сактасак боло берет экен variable'дардын ичине. Буларды азыр мен теориясын кичине түшүндүрүп өтөйүн, анан дагы практика көрөбүз мисалы. Мисалы сандарды сактаса болот экен, 5, 6, 7, 6,5, 10,5, ушундай сандарды же -2, -1, -14/3, ушундай сандарды деле сактасаң болот. Анан string деген бул сүйлөм же сөздөр да. Мисалы hello, салам достор дегенде бул бир stringге сактап койсоң болот. String деген бул сүйлөм, ушундай нерселерди string деп коет. Boolean деген бул represents a logical entity and can have two values, true or false. Бул өзүнө туура же ката, же туура же ката эмес, ооба же жок деген маалымат сактайт өзүнө. True or false. True деген туура, false деген эме деген. True деген ооба, false деген жок деген мааниде да. Null бул null деген бул 0 деген сөзгө жакын, бул эч нерсе жок дегени да. Undefined деген бул
жазылған бирок түрү жок, түзүлбөгөн деген мааниде. Variable that has not been assigned a value is undefined. Мисалы бир бул жерге мисалы бир эме кичине кутуча чыгар. Бул variable дегенди бир кутуча деп ойлогула. Ошол кутучанын ичине мисалы алма салып койсоң болот, кааласаң же таш салып койсоң болот, калган нерсени салып койсоң болот. Ошону бирок бир эле кутуча турса, аны кутуча дейсиң да, туура куту. Ошонун ичинде мисалы бул undefined, ичинде эч нерсе жок. Object деген бар, бул өзүнчө өтө чоң тема, муну дагы бир күн өтөбүз убакыты келгенде. Анан variable'дарга түзүп атканда ат бериш керек да. Variable var name же болбосо variable var x деп коет. Атыны программаларда мисалы identifiers деп коюшат. Variables, these types of names are also known as identifiers. Идентификация деген неманде да, бирөөнү тааныш үчүн анын аты болот да. Ошондой эле компьютердин мээсине бирдемке койсоң, сактап тур деп атыны бересиң, ал аты ушул жерде информация турат деп сага адресин көргөзүп турат да, мындайча айтканда. Ошол жерге барып сен информацияны колдонсоң болот. Анда көп маалымат болуп кетти окшойт. Муну практикада көрөлү. Кече силер менен биз эмнени өттүк? Мисалы console.checkitlog, анан бир тырмакчанын ичине кош келдиңер деп жаздык. Анан мисалы дагы салам барыңарга деп жазып туруп run десек, бул жака жүргүзсөк, ошол биз биякта компьютерга айтып аткан нерсебизди биз үчүн чыгарып берип атат. Console checkitlog бизге консолго биз жазган нерсени чыгарып бер деп атабыз. Чыгарып берип атат. Кайра дагы эске салсак, мисалы console checkitlog 4.99 кемитилген 2 десек, муну 2.99 деп чыгарып берет экен. Ал эми кызыктуу нерселер келет атат. Мисалы console checkitlog деп туруп алманын баасы деп туруп биз бул жака мисалы не жазсак болот экен? Кааласаңар 4.99 деп жазсак, мисалы бул алманын баасы 4.99 деп чыгарып берди. Ошол эле учурда мисалы бул жака дагы бир нерсе жазсак болот. Билет баасы деп туруп мунун ичине арифметика колдонсок болот дагы. 70 сом. Азыр анан 15 сомду алып салгыла десек, мисалы бул жака көрдүңөр, арифметиканы дагы чыгарып берип атат мисалы. Билет баасы деген бул текст катары, сүйлөм катары алды. Анан 70 кемитилген 15 деп туруп мында чыгарып берди мисалы. Бирок ушул нерсе бар да, мисалы алманын баасы 4.99 экен. Мен 4 килограмм алма алсам, ушуну кантип жазып чыгарып берем мисалы бул жака. 4 килограмм алма алды. Сиздин алган алманын баасы деп туруп мынтип жазыш керек болот да, ар дайым. 4 көбөйтүү десек болот бул жака, достор. Көбөйтүүнү мындай жылдызча менен кылабыз. Shift'ти басып туруп, анан 8'ди бассаңар, ошол көбөйтүү болот да клавиатурада. Анан 4.99 деш керек да. Мына карасаңар, азыр сиздин алган алманын баасы 19.96 деп туруп көбөйтүүнү да чыгарып берди. Бирок эми мисалы мындай элестеткиле. Бир чоң текст бар, console checkitlog. Бул жака биз салам Бишкекке кош келипсиз. Анан бул жака дагы түшүрүп биздин мисалы ушинтип жазып
жазып кетейин десең болбойт да. Анан ушуну азыр көрөбүз кандай жолдо эмне кылса болот, Анан биздин тоолуу өлкөбүз аябай кооз жана кендерге бай десек мисалы. Эми муну бул жака азыр жазсак чыгат. А мен ушул информацияларды мисалы алманын баасы деп туруп 4.99 деп жаза беришим керек да, мисалы. Кайра эле ушул нерсени жаза беришим керек. А мен ушуну каалабайм да, мисалы мага дүкөнүм болсо, менин дүкөнүмө конфет алып келишти, кондитерский ушундай шириндиктерди ар кандай нерсени саткан дүкөнүм болсо, шоколад, баңыздак, конфет, фруктыларды, мөмө жемиштерди алып келишти. Мисалы ушулардын баарыны жазып чыгарышым керек экранга. Муну кантип эме кылам, мисалы алманын баасы деп мен бул жакта жаздым. Анан кийин дагы бир клиент келсе, сиздин алган алманын баасы деп туруп канча килограмм алды деп туруп, мисалы дагы бир клиент келсе, ошону кантип жазам? Ушинтип дагы жазып кете беришим керек да. Ошон үчүн мисалы могу сиздин алган алманын баасы деп кайра жазып чыгышым керек, достор, карасаңар. Анан программисттер дүйнөдө эң жалкоо адамдардан болуп эсептелет. Өзүнүн жашоосун оңойлотуш үчүн ар кандай программаларды ойлоп табышат. Сиздин алган алманын баасы деп, анан эми бул адам 5 килограмм алды да, көбөйтөбүз, баасы өзгөрүп калды деп кой. Эми 3.99 болуп калды. Анан муну дагы жазып чыгышым керек, ушинтип. Даже мондай нерселер болуп кетет экен. Муну дагы кийин үйрөнөбүз кандай оңдогонду. Ушул нерселерди мисалы эми мен кайра эле могу сүйлөмдү колдонгум келет да. Салам, Бишкекке кош келипсиз. Биздин тоолуу өлкөбүз аябай кооз жана кендерге бай депчи. Ушул сөздү же бир чоң текст бар, ошонун ичинде мисалы кендерге эмес, мисалы ушуну жаратылышка деп алмаштырышым керек. Муну мен кайрадан копия кылып, анан бул жака дагы жазып чыгышым керек. Ошону мисалы ушуга окшогон нерселер бизди эме кылат да, кайра жаза бериш керек болот. Орунсуз кайталоо деп кое эле. Ошону жок кылыш үчүн variable'дар же өзгөрмөлөр бар. Ошолордун жардамы менен биз ушулардын баарын оңойлотуп алсак болот. Муну мындай кылып коммент кылып коем. Коммент жөнүндө анан дагы айтабыз азыр. Мисалы мен бул жерге өзүмдүн атымды сактагым келет да. Мисалы console check it log. Бул жерге кош келдиңиз деп туруп, анан мисалы менин атымды жазыш керек. Бакыт. Мындай эшиктен киргенде бир дүкөн бар. Кирген адамга же болбосо бир экран турат дегиле. Кирген бир ишкананын кирген ишчилердин баарына атыңды айтып салам берет. Кош келдиңиз Бакыт. Же болбосо кийин менден кийин дагы бир адам келсе, кайра жазыш керек да, мисалы кош келдиңиз Кубатбек. Же кайра эле ушинтип жаза бериш керек. Дагы бир ишчи келди. Кош келдиңиз Айзада. Анан ушинтип жазып кете бериш керек да. Муну мисалы баарына эле карасаңар, мисалы кош келдиңиз деген сөзү үчөөнө тең окшош болуп турат. Ушуну мисалы биз кайра колдонуш үчүн могу аттарды эле өзгөртүп туруп, ушул сөздү кайра колдонсок болобу? Өзгөрмөнүн пайдасы деле ушундайда да. Мисалы эми силер менен биринчи өзгөрмөбүздү жазалы. Кош
келдиңиz. Жок, кош кел деген өзгөрмөнүн ичине сактап коелу. Муну менен достор биз силер менен биринчи жолу variable колдонобуз азыр. Variable деген бул өзгөрмө. Бул жакка сактадым. Эми ушул кош келдиңиз деген сөздү мен мына кош кел деген өзгөрмөнү чакырып эле чыгара берем эми кааласам. Console check it log анан кош кел деп жазсам, могу кош келдиңиз деп өзү жазып чыгарат азыр. Мына кош келдиңиз. Карагыла, кош келдиңиз Бакыт, кош келдиңиз Кубатбек, кош келдиңиз Айзада, кош келдиңиз деп туруп анан муну чыгарды. Бул жакта эми эч нерсе жок. Азыр эми ушул Бакыт, Кубатбек, Айзада дегендерди кандай жазам мен мисалы, булардын баарын мен азыр комментке чыгарып коем. Достор, коммент жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Просто бул коммент болуп калгандан кийин муну окубайт компьютер. Бул система программаны иштеткенде бул жагын окубай эле, мындан астын окуп кете берет. Console check it log кош кел деп туруп, анан бул жака мисалы Бакыт деп жазсак, ошол эле жанагы жазганыбыз. Мына кош келдиңиз Бакыт. Бул кош кел дегенди дагы коммент кылып коеюн. 2 могул backslash деп forward slash деп коет. Ушун экөөнү койсоңор бул коммент кылып коет. Азыр эми кош келдиңиз Бакыт деп эле жазып чыгарат бул жерден карасаңар. Мына кош келдиңиз Бакыт. Ал эми кайра жазыш керек болсо, кайра дагы ойлонбой жазып чыгара беребиз бул жака. Кош кел Айзада деп жаздыкпы? Мына эми карасак, кош келдиңиз Айзада деп чыгарды. Дагы чыгарыш керек болсо, мисалы, эми бул кичинекей текст, достор, Мисалы, чоң текст болсо, мисалы, кош келдиңиз деген бул кичинекей эле сөз болуп атпайбы негизи? Эми мисалы, чоң сүйлөм болсо, анын ичинде мисалы бир компаниянын немеси бар, жылдык, мисалы, кээ бир компанияларга барсаң жазып коет да, бул жылы бизде ушунча кырсык болду. Бул жылы жумушта ушунча кырсык болду. Же болбосо бул жылы жолдо ушунча авария болду, жол кырсыгы болду деп жазылып чыгат. Ошону же болбосо аэропорттордо аябай сонун жазып коюшат го, мисалы, Hi everyone, welcome to our airport. This year we were able to successfully transit over 2 million people safely without any accidents, and everyone is able to get to their places, and those 1 million people are members of our air flight. Ушундай сөздөрдү айтып коеюн. Var, мисалы, number же клиент саны деп коелу, клиенттердин саны канча адам. Мисалы, 120 000 адам дейли. Муну 120 000 деп мындай эле кылып койсок түшүнөт өзү. 120 000 адам. Эми мына сөздү сүйлөмдү карагыла. Муну деле бир текстке жазып өтөлү, биздин ийгилик дегендин ичине мисалы жазалы. Салам барыңарга, биздин аэропортко кош келдиңиз. Биз бул жылы деп туруп, анан канча адамды эме кылдык бул жылы, плюс дейбиз бул жака карагыла. Клиент саны плюс деп туруп дагы адамды
Hech qanday qirsiqsiz hech qanday qirsiqsiz uylarini bargan yerlerini jetkire aldık deb жазып turup misалы бүтүрөйлү misалы анан ушул жерде эми карагыла достор, мен ушул сөздү экранга жазып чыгарыш үчүн мисалы биздин ийгилик деп жазсам, азыр ушуну мага муну комментке коюп турайын, чыгарып берет. Мунун артында көрүнбөй калды окшойт. Бул жака жөн эле эме коюп турайын азырынча. Мына чыкты эми. Салам баарыңарга, биздин аэропортко кош келдиңиз. Бул жылы 120 000 адамды эч кандай кырсыксыз үйлөрүнө же барган жерлерине жеткире алдык. Ал эми карагыла, бир айдан кийин ушул текст өзгөрдү. Же болбосо күн сайын өзгөрүп атат. Эртеси күн уже 120 012 адам болду. Карагыла, кайра жазсам, мына салам баарыңарга, биздин аэропортко кош келдиңиз. Биз бул жылы 120 012 адамды эч кандай кырсыксыз үйлөрүнө же барган жерлерине барган дегенде туура жазып коеюн. Барган жерлерине жеткире алдык. Эми бул жөнөкөй эле мисал. Андан эртеси күнү бул 57 болду. Карагыла. Салам баарыңарга, биздин аэропортко кош келдиңиз. Бул жылы 120 057 адамды жеткире алдык дейт. Кайра бул жака бир лот коеюн. Бул тосуп калып атат үстүнөн. Астына түшсүн, мына 120 000 адам 57. Эми мындай ойлогула да. Бул жерге бир эле жерде эмес, дагы 2-3 жерде ушул сөздү колдонуш керек. Биз бул жылы 120 057 адамды эч кандай кырсыксыз үйлөрүнө же барган жерлерине жеткире алдык. Ал деп туруп, мисалы, бул жака дагы кошуп кете берсек болот. Клиент саны баары бизге ыраазычылык билдирип жатышат деп койсок, мисалы. Кайра иштетсек, мына салам баарыңарга, биздин аэропорттон кош келдиңер. Биз бул жылы 120 057 адамды эч кандай кырсыксыз үйлөрүнө же барган жерлерине жеткире алдык. Ал ушунча адам баары бизге ыраазычылык билдирип жатышат. Эгер бул азыр жок деп ойлогула, мисалы, анан бул жерге муну өчүрүп жазышыбыз керек. 120 000 адам деп коелу азырынча. Анан бул жака дагы 120 000 адам деп койсок, эми мындай жазсак деле чыгат, мисалы. Салам баарыңарга, 120 000 адамды бул жылы эч кандай кырсыксыз жеткирдик. Ал барышуу жерлерине баардыгы барышып, ошончо 120 000 адам бизге ыраазычылык билдирди. Ал эми эртеси күнү өзгөрдү бул сан. Бул жака келип 120 400. Бул жактан дагы өзгөрүш керек, мисалы. 400 деп. Ошол эле күнү кечке жуук дагы өзгөрдү. 120 008. Мен бул жака келип эки жерден өзгөртүшүм керек болот эми. Туурабы? 120 008, 120 408. Бул эки эле жолу колдонулду да, мисалы. Ал эми бул ушул эле сүйлөм, мисалы, кайра дагы колдонулсачы. Мисалы, 120 000 деген адамды кайра дагы колдонуш керек болсо. Мен бул өзгөргөн сайын ар бирине кирип өзгөрүп чыгышым керек да. 120 412, 120 412, 120 412, 120 412 деп
өзгөртсөм, анан бул жакта өзгөрөт да бардыгынач. Ушинтип отурбай эле, мисалы, variable'дардын пайдасы, өзгөрмөлөрдүн пайдасын ушул жерде көрөбүз, мисалы. Мен ушинтип кыйналып отурбай, булардын бардыгын бир эле жерде клиент саны деп туруп, бир эле жерден өзгөртүп койсом, ушунун баарын өзгөртүп коет да, мисалы. Кайра-кайра ар бир жерге жазып отургандын кереги жок. Анан бул бир эле бул жерде эмес, мунун толтура жерде пайдасын көрөбүз, бирок бүгүнкү эмеге ушул мисал катары колдонулду. Анан муну дагы өзгөртөм азыр. Сөздөрдү улап кетиш үчүн плюсту коюп туруп, ошол колдонулуш керек болгон variable'ды жазсаңар, өзү ушинтип алмаштырып өзгөртүп коет. Клиент саны мына эми адам өзгөрсө, бул жерге эле жазып кете берем мен. Болду. 120.123 адам. Бир эле жерде өзгөртөм, баарына уже жазылып калат. 121.348 адам. Бир эле жерде өзгөрттүм, баарына өзгөрдү, мисалы, колдонулган жерлерин. Ушундай жерлерде, мисалы, аябай көп пайдасы тиет. Ошол. Анан силер практика катары, мисалы, не деп жазсаңар болот? Бир бул жака variable түзгүлө. Command all деп туруп, command z баарына эмеге коюп турайын азырынча, коммент катары. Анан бул жерге, мисалы, variable менин менин атым деп туруп, бул жака атыңарды жазгыла. Var менин жашым деп туруп, жашыңарды жазсаңар болот. Мисалы, азырынча мен 0 деп кое турайын. Анан, мисалы, var туулган жер, кайсыл жерде туулгансыңар, ушундай информациялар жазып туруп, анан бул жерде, мисалы, ар бир адам келгенде өзүн тааныштырыш үчүн бир форм толтуруш керек. Ошол формдун ичинде мындай текст бар. Өзүңөр жөнүндө толтуруп кеткиле да, мисалы, өзүңөр жөнүндө маалымат деп коелу, өзүңөр жөнүндө маалымат деп туруп, анан бул жерге салам деп туруп, жаңы линиядан жазыш үчүн мондай кылсаңар, жаңы линиядан жазып кетет. Н деп туруп, бул backslash деп коет англисче, кыргызчасын билбейт экем. Менин атым деп туруп, анан бул жерге, мисалы, өзүңөрдүн атыңарды жазып, менин атым деп туруп, анан дагы мондай кылып, кайра колдонобуз. N койсок, бул дагы жаңы эмеге түшүрөт, сызык линияга. Менин жашым же болбосо мен деп туруп, канча жаштасыңар, менин жашым, анан бул жака мен канча болсо да жаштамын деп жазабыз. Анан бул жака дагы N деп койсок, бул жаңы линияны түшүндүрөт да. N менин туулган жерим деп туруп, анан бул жака, мисалы, туулган жериңерди жазсаңар болот. Туулган жер деп ушинтип коюп койсок болот экен. Анан эми бу жака, мисалы, менин атым Бакыт, туулган жер Кыргызстан, анан жашым 85-темин деп туруп, жазып бул жака чыгарсак болот экен. Муну биз бул жака чыгарыш үчүн не кылабыз, достор? Ал өзүңөр жөнүндө маалымат дегенди console check it log
дегенде гана чыгарат бул жака. Ошон үчүн өзүңөр бул жака жазып салды. Өзүңөр жөнүндө маалымат дегенди эле басып койсок, мисалы эми чыгарып коет азыр. Мына салам, менин атым Бакыт, мен 85 жаштамын, менин туулган жерим Кыргызстан. Көрдүңөрбү? Ушул бул жерде не үйрөндүк? Ошол өзгөрмөлөрдүн кандай колдонулушуну жана өзгөрмөлөрдү бири-бири менен кантип бириктиребиз. Мисалы, ону string деп коет да өзү. Бул чоң сүйлөм. Бул сүйлөмдүн ичинде өзгөрмөлөрдүн пайдасы менен биз ар кандай маалыматтарды өзгөртүп атабыз. Анан могул жаңы линия деген сөз, жаңы линия деген түшүндүрөт да. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта карасаңар бир эле линияда жазылып турат. Бирок бул жака келгенде салам дегенден кийин менин атым деген бул жаңы линиядан башталды. Ошол жаңы линияны ошол \n кошуп атат. Кийин мен ушунча жаштамын, \n бул дагы жаңы линия кошту. Ошол колдонгондо жаңы линияны кошуп кете берет. Ошондой. Анан өзүңөр көргөндөй, кааласаңар сандарды сактасаңар болот, кааласаңар string деп коет муну, сүйлөм, сөздөрдү сактасаңар болот. Ошол эми бүгүнгү ушул variable'дар менен практика кылгыла. Каалаган кызыктуу практикаларыңар болсо, ошол YouTube'дагы контенттин комменттерине жазып койгула.